чынчыл, таква, Кудайдан корккон соодагер кыямат күнү пайгамбарлар менен, шейиттер менен, салих Кудайдан корккондор менен бирге тирилет. Жоксо бейишке кире тургандар менен бирге тирилет деген. Демек, бул жерде айтылганда максат эмне десе, ошол соодагердин адамгерчилиги, соодагердин ошол иш кылып аткан адамдын кайсы тармакта болбосун, мен соода деп эле айта берейин, бардык тармактарга алыңыздар муну. Демек, кайсы иште иштеп аткан болсоң, сен адамгерчилигиң, сенин ыйманың, сенин чыныгы адамдык сапатың сени көтөрүп тура турган болсо, демек эмне экен, сен чыныгы эртең ийгилге жете турган, чыныгы мындай жашоодо бир жакшыга жете турган мындай бир мусулман болоруңду унутпашың керек. Демек, биз биринчиси караңгылыктан чыктык, экинчиси биздин душман шайтан экенин билдик. Демек, шайтанга каршы боло турган нерсе эмне экен? Шүгүр. Демек, бутка туруш шарт бекен? Жок, субхана. Бутка туруш шарт эмес, адалдан болушу, Аллага жагымдуу болушу, пайгамбар көрсөткөн жолдо болушу, бул чыныгы шарият жолунда мен мусулманмын деген адамдын некен жүрө турган бул жол экен.